Мен турган жер тугандар бул Учар менен Южныйдын ортосунда турам. Ак Тилектин круговойунан Южный тарапка чыгып келесиздер түптүз. Бул жер Учардын повороту. Оңго бурулсаңыздар Учар, ал жака бурулбай, мына каналдан өтүп, сиздер мына жака кирип, түптүз жүрүп, сол тараптагы 3-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан. Так, бул жака дальше кетсеңиздер, Южныйдын центри болуп калат, 100 метр жүрүп барсаңыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү үйдүн алдына дагы келдим. Ушул мен айткан көчөнүн эле сол тарабында ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Так, толук бүт элек. Сиздерге деле плюс алып, каалагандай ремонт кылып, кирип жашай бересиздер. Анан мына жакта чоң мал сарайы дагы бар. Мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар дагы болот. Так, 5 кошкон эл туугандар, ошону эске алыңыздар. Үйдүн жери 5,5 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, газ, центральный канализация бардыгы бул жерде бар. Мына канализациянын турбасы өткөрүлгөн. Газ болсо мына кийинки көчөгө чейин келген экен туугандар. Бул жака секин акча сүйлөшүп, бул көчөгө деле алып кирип алсаңыздар болот. Негизи жайгашкан жери жакшы. Границасы ушул жерден башталат. Анан ошо мал сарайдын аягына чейин болуп калат. Мал сарайдын артында дагы бир кичинекей көчө бар. Ошону эске алыңыздар. Так, ээлердин акча керек болуп аткан, ошол эле себептен сатып деп айтты. Негизи жакшы туугандар, газ, канализация бардыгы бар экен. Үй бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Чорный потолок болгон, крыша жабылган. Мындай айтканда көп эле жумуштары бүткөрүлгөн. Жүрүңүздөр, азыр үйүн көргөзүп берейин сиздерге биринчи, анан чыгып мал сарайын көргөзөм. Вариант обмен жолдорун сураппын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сурап көрөсүздөр. Балким квартирага, балким бир машинага макул болуп калат. Ушундай бир коридору киргениңиздерде. Кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, оң тараптан баштай берейин. Так. Мына туугандар, бул биринчи бөлмөсү. Үй негизи 5 бөлмөдөн турат. Так. Мына бир комната бул жактагы, көрдүңүздөр, Дагы бир бөлмөсү, мына жака жүрүп келсеңиздер. Так. Бул жактагы бир бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Бул жак санузел. Форчкасы даяр. Чорный потолок болгон. Кумшубак, электромонтаж бүт бардыгы бүткөрүлгөн. Бул ошондо акыркы 5-чи бөлмөсү, менимче бир конок бөлмө окшойт, кеңири болуп турат сөт дегенде. Жакшы. Так, мына лестницалары, өйдө тарапта аркалары бүт бардыгы жасалып кооздолгон. Анан туугандар, киргенде бул жак менимче кухня окшойт. Канализациянын турбалары чыгарылып даярдалган. Неге кухня сөт дегенде, мына жактан дагы кошумча эшиги бар экен. Лестница. Көрүңүздөрбү? Бул жактан мындай кухняга түзмө-түз кирип чыгып турсаңыздар болот. Бышкан кирпич негизиси. Так, эми мал сарайын көргөзөйүн. Мына чоң мал сарайы дагы бар. Бука ушундай бир кочкор баксаңыздар жакшы болот. Актуальный бизнестерден бири азыркы учурда. Атайын бөлүп койгон. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы жакшы. Сонун. Лайктан басып, дос тааныш, тууган урук, группа бүт бардык тарапка ушул сатылуучу үйдүн, мал сарайдын видеосун жиберип койсоңуздар дагы болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Көрдүңүздөр, Жакшы, өтө сонун. Анан мына үйдүн артында деле место калтырылган. Үй менен забордун ортосу 1,5 метр место бар экен, Жакшы. Так. Бул жак менимче септик окшойт. Септикти да даярдап койгон. Анан туугандар, бул Учарга, Учар менен Южный деп коет бул жерде. 4 маршрутка келет туугандар. Маршрутка боюнча маселе жара албайт. Чыгып, шаардын бурч-бурчтарына маршрутка менен барып турсаңыздар болот. Мектеп, бала бакча бардыгы жакын эле магазиндер. Анан үйлөрдүн саны дагы көп. Так, маалымат бердим, эми баасы канча дей турган болсоңуздар, үйдүн баасы ушул видеонун экранында жазылып турат. Ээсинин номери дагы ушул видеонун экранында жазылып турат.
өзүнө чалып сүйлөшөсүздөр, содулашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Жакшы жер туугандар, себеп дегенде мен 2 ай мурун адашпасам, ошол жерден 2 участокты тартып кеткенмин. Bir günde satılıp ketken. Hazır gelip gördüm, уже алган адамдар үй салып атат экен. Анықтан колдон чарбай алып коюңуздар.